хвостохранилищени толук иштетип, мылдый карай баягы переработка кылып туруп, аны ошол зыяны жок кумга айланталы деген технологияны жасап атышат бүгүн. Анын ичинде баягы алтындын дагы калдыктары бар. Ошол алтынды да переработка кылабыз, биринчиден кайрадан переработка кылабыз и баягы цианид аралашкан баткакты биз кумга айлантып, эч зыяны тийбегидей кылып туруп, ушундай кылабыз деп, ушу технологиясын ушинтип жасап атышат азыр балда. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтун да тапшырмасы бар. Ушу калдык сактоочу жайды тезирээк арада ишке киргизиш керек деп. Ноябрь айында конкурс жарыялаганбыз. Конкурска дүйнө жүзү боюнча 22 мамлекеттен катышты. Бул ЮАРдан катышты, Америкадан, Австралиядан, Канададан, Кытайдан, Россиядан, биздин жакынкы коңшу мамлекет Казакстандан, Россиядан катышты. Ошонун ичинен 9 компания бизге өзүбүз берген тапшырма боюнча сунуштарын беришти. Ошонун ичинен бизге абдан жакыныраак келип, ушул жерде иштете турганга мүмкүнчүлүк алып бере турган компания бул финляндиялык компания бар экен, Metsa Autotech деген. Булардын негизги башкы кеңсеси ЮАРда турат экен. ЮАРда алардын 2 лабораториясы бар экен. И Германияда бир лабораториясы бар экен. Булар дүйнө жүзүндө ушундай иш менен алектенет экен. Бүгүнкү күндө калдык сактоочу жайда 105 миллион куб калдыгыбыз жатат. Муну тоннага которсак 150 тонна калдык бар. Ал калдыктын ичинде жанагыдай эле курамы 0,799, 0,8 и 120 тонна алтыныбыз бүгүнкү күндө бар. Жылына бир 4 тонна 700 килограмм алтын алып калабыз ошондо. Биз эми бул проектни 26-жылга пландап турабыз. 26-жылдын экинчи жарымында ушу жерден өндүрүп уже алтынды чыгарып алсакпы деп